İmam Abu Hanifa rahimahullah ahli sunnanın çoğ imamlarının, al turgay sahabalardan jana tabiinlerden keyin kelgen eng algachkı imamlarının biri. Al 4 çoğ imamlardan eng algachkısı jana ilimde tabiinlerden, kebir bulaklarda sahabalardan algаны tuuralı da aytylat. Al özü tabiin je tabiinlerdi erçүүчүлөрдөн болгон. İmam Abu Hanifa fiqh ilminde birinçilerinden jana ibadatka ötö bekem, jönököy takıba adam bolgon. Аны жаманатты кылууга болбойт, себеби ахли суннанын аалымдарын жаманатты кылуу менен сен жалпы мусулмандарга сөз тийгизесиң. Ал эми мындай көрүнүш жакшы эмес. Биз айтпайбыз анын каталары жок деп. Каталарды моюнга алуу керек. Бирок Кудайга шүгүр, анын акыйдасы туура, манхажы түз болгон. Туура, кээ-бир ичтихад маселесинде ката болгон. Бул тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Эгер казы аракети менен ичтихад кылып туура чечим кабыл алса, ага 2 сооп, ал эми чечими ката чыкса, ага 1 сооп. Ката бул кечиримдүү. Ал эми эгер сен мусулмандардын имамы Абу Ханифаны же анын катарындагы чоң имамдарды жаманаттуу кылсаң, аны менен сен жалпы исламга сөз тийгизесиң. Ал эми имамдардын каталары бар экендиги, аларды адашкан же бидатчы дегендик эмес. Мындай учурда алар жаңылышты, Аллах аларды кечирсин деп айтуу керек. Алардын жаңылышып кетирген каталарына караганда, калтырган илимдери абдан кенен. Мисалы, фикх илиминде, хадис илиминде жана башка илимдерде жетишкендиктери өтө зор. Аалымдардын же жөнөкөй адамдардын кемчилигин издөө жакшы эмес. Ал адашып жаткандардын жолу. Мындай адамдар исламдан жана аалымдардан элдерди качырып жатышат. Аалымдардын айыбын издеген адамдын акыбалын карасаң, көп ката кемчиликтерин табасың. Бирок өзүнүн кемчиликтерине көңүл бурбай туруп, аалымдарды, имамдарды сынга ала берет. Бул туура эмес жол. Мындай иштерге уруксат жок.